2 класс. Мугалим Сапаркулова Чынара Жакбековна. Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү маанайыңар кандай? Балдарымда месе бүгүнкү сабактын темасы менен таанышабыз. Бүгүнкү сабактын темасы мүчө деп аталат. Өткөн сабакта балдар биз уңгу жөнүндө маалымат алганбыз. Уңгу жана мүчөгө кантип ажыратканды үйрөнгөнбүз балдар. Азыр сабактын максаты менен таанышабыз да, ошол сабактын максаты менен биз эмне кылабыз? Бүгүнкү теманы улантабыз. Сабактын максаты сөздөрдү уңгу мүчөгө ажыратабыз бүгүн. Өткөн сабакта да биз бул боюнча маалымат алганбыз. Сөздөрдү уңгу мүчөгө ажыраткан болчук. Сөздөрдү уңгу мүчөгө ажыратканда силер балдар билесиңер, көбүнчө эгерде биз сөздөрдү муңга ажыратканды жакшы билсек, анда биз эмне кылабыз? Жакшы уңгу мүчөгө дагы ташымалдай да алабыз. Экинчи, уңгуга мүчө улап жаңы сөздөрдү жасайбыз. Уңгуга каалаган мүчөнү улайбыз дагы сөздөрдү жасап чыгабыз. Текст угу менен ой жүгүртүүбүздү өстүрөбүз. Өткөндөгү алгачкы эмгек акы деген текст боюнча тааныш маалымат алганбыз, ошол текстти андан ары улантабыз балдар. Анда эмесе мүчө деп эмнени айтабыз? Ар бириңер өзүңөр ойлонуп да көрсөңөр болот балдар. Уңгуга уланган сөздүн бөлүгү мүчө деп аталат. Кыргыз тилинде көптөгөн түрдүү мүчөлөр бар. Мисалы, алар лар, дай, лу, ны, га жана башка. Эми балдар көңүл бургула. Бул жерде силер эмнеге көңүл бурушуңар керек, эмнени билишиңер керек? Карагыла. Лар дегенде балдар биз эмнени түшүнүп атабыз? Дай дегенде, лу, ны, га дегенде биз эмнени түшүнүп атабыз? Өз алдынча турганда мүчө эч кандай мааниге ээ эмес балдар. Эч кандай мааниге болбойт. Булар качан гана уңгуга жалганганда кандайдыр бир сөздүн багытын же болбосо жаңы сөздү пайда кылат. Буну сөз түрдө эсиңерге сактап калышыңар керек. Кыргыз тилинде мүчөнүн канчалык деңгээлде орду бар экендигин, балдар. Ошондо дагы бир жолу айтып кетейин. Уңгуга уланган сөздүн бөлүгү мүчө деп аталат. Түшүнүктүү болду окшойт. Ал эми өз алдынча мүчө турганда, азыр эле айттым, эч кандай мааниге ээ эмес. Анда эмесе балдар, сүрөткө көңүл бурабыз. Сүрөттөн биз эмнени көрүп турабыз? Карагыла. Баарыбыз күнүгө окуйбуз, бул эмне деп аталат бул? Китеп. Мынакей кадимки эле китеп. Бул жерден эмнелер көрүп туруп атабыз? Көп китептерди көрүп атабыз балдар. Көп китептерди көргөндө, мынакей балдар өздөрү каалаган китепти алышып окушат, тандашып атат. Бул жерде ошо көп китептерге келди мына. Бул жерде китепканачы, китеп окуган бала. Эми бул сүрөттөр бүгүнкү темага кандай байланышы бар деп ойлойсуңар, балдар? 3 сүрөт. Бул жерден бир жалгыз китепти көрүп атабыз. Бул жерден көп китепти көрүп атабыз. Балдар китеп окуганын көрүп атабыз. Анан кийин бул бала китеп алып жаткандыгын көрүп атабыз. Ушул 3 сүрөт бүгүнкү темага кандай байланышы бар? Мен силерге ойлонгонго убакыт беремин, балдар. Эгерде кимде ким тапкан болсо, азаматсыңар балдар, кандай тиешеси бар деп дегенин көңүл бургула балдар. Китеп. Китеп деген чыкты. Бул сөз, уңгу. Кана. Мен бул жерде чы деген мүчөм көрүнбөй калды. Бул жактан силерге көрсөтүп коем, балдар, мынакей чы. Кана бул мүчө. Көрүңөр, кана. Анан чы. Эми бардыгы биригип келип, китепканачы деген сөз болду. Бул жерде китепкана, китепканачы. Ошондо биз кананан чы деген мүчө аркылуу биз 3 сөз жасап чыктык, балдар, уңгудан. Баштапкы уңгусу китеп. Кадимки эле биз окуй турган китепти түшүнүп атабыз. Анан кийин кана дегенде китепкана, библиотека,
көп китептер, керектүү, өзүбүзгө керектүү китептердин баардыгын биз китепканадан таап алсак болот. Мына китепкана деген сөздү пайда кылдык балдар. Анан кийин китепканачы. Ошол китепканада иштеген адам. Ошол китеп окуй турган адамга керектүү китептерин таап албаса таап берет. Китепканачы. Көрдүңөр балдар, мүчөнүн дагы кыргыз тилинде пайдасы аябагандай чоң экен. Бир уңгудан, китеп деген уңгу сөздөн 2 мүчөнүн жардамы менен 3 сөз жасалып чыкты. Мына кыргыз тили дагы мүчөлөрдүн жардамы менен эмне болот экен? Бай деген сөзгө. Түшүнүктүү болдубу? 3 сүрөттө 3 башка сөз курап чыктык. Мүчөдөн, 2 мүчөдөн 3 сөз куралды, 2 сөз куралды. Китеп, китепканачы, китепкана, китепканачы. Түшүнүктүү болуш керек, мүчө боюнча. Мынакей, эми карагыла балдар. Бул жерден эмнеге көңүл бурушубуз керек? Уңгу менен мүчөнү кантип ажыратабыз? Уңгуну мындай кылып сызабыз үстүнөн, уңгу мүчөгө мындай кылып ажыратабыз. Мынакей. Чатырчадай кылып. Түшүнүктүү балдар? Түшүнүңөр болуш керек. Кийинки сүрөткө көңүл буругула балдар. Кийинки сүрөттө эмнени көрүп атабыз биз балдар? Дары көрүп атабыз. Дары. Кадимки эле кичине ден соолугубуз ооруп калсак, сасык тумоолоп калсак дары ичебиз. Анан дарыканачыны көрүп атабызбы? Сатуучу дейбизби кана балдар? Мынакей. Кана бул боюнча дагы кандай оюңарды айта аласыңар? Уңгусун табайыкчы балдар. Кана? Уңгусу кайсы? Уңгусу дары. Дары. Кана мүчөсү, чыда мүчөсү. Ошону дары, таблетка, Дарыкана, это аптека бул. Дарыканачы бул дары саткан адам. Мынакей, көрдүңөрбү? Уңгусу дары. Жана биринчи мен сүрөттө мен силерге ажыратып бердим го балдар, Ошондой кылып дагы силер өзүңөр ажыратсаңар болот. Сөздү уңгу мүчөгө ажырата алат деп ойлойм балдар. Колуңарда эгер калем сабаңар болсо, ажыратканга аракет жасагыла. Мынакей. Уңгусу кайсы болду балдар? Уңгусу кайсы болду? Уңгу мына дары, кана мүчөсү, мүчөсү. Азаматсыңар балдар. Эгер жетишип атсаңар, жазып отурсаңар болот. Андан кийинки сүрөт. Аябагандай сонун сүрөт көрүп атабыз балдар. Көңүл буругула. Жомок өзүнчө эле бир. Бул жерди карагыла. Эми ушундай сонун сүрөттү жараткан адам ким экен? Мынакей. Ушул сонун сүрөттү ким жаратты? Сүрөтчү жаратты. Мынакей. Бул адам, художник деп коебуз, сүрөтчү. Карагыла. Биринчи бул жерден биз сүрөттү көрүп атпайыкпы балдар? Сүрөт. Карагыла. Ал эми ушул сүрөттү жаратып берген адам бул сүрөтчү. Буну дагы уңгу мүчөгө ажыратабыз, балдар. Мынакей. Уңгусу кайсыл? Сүрөтчү, мүчөсү. Азаматсыңар балдар. Так, андан ары кеттик балдар. Эмне койлорду көрүп атабыз, Мал деп коебуз буларды. Эми карагыла. Мынакей. Малдын арасында малчы. Буларды эгерде биз жөн эле кой берип койсок, булар ар жакка кетип калышы мүмкүн, Ошол себептен буну ушу малдарды кайтарган адамды малчы деп аталат. Эми карагыла. Уңгусу мал, мүчөсү. Эми балдар, бул жерден азыр көнүгүү ишине көңүл буругула деп атам. Мен силерге көнүгүү иши карагыла. Уңгусу, мынакей, уңгуда турган сөздөр. Жылкы, жайлоо, чоң эне, орус, эл. Эми карагыла. Мүчөлөр лар, нынга.
Биз оңгуда турган, оңгу түрүндө турган сөздөргө мүчө улайбыз дагы. Анан ушул сөздөр канчалык деңгээлде сөздү өзгөртө алды, жосо жаңы сөз жасап чыкты. Ошого көңүл бурабыз. Биринчи карагыла. Бул жерде турат. Жылкы, оңгусу жылкы, мүчөсү лар, жылкылар. Жылкы дегенде бир гана жылкыны түшүнөбүз, бир атты. Ал эми жылкылар дегенде көп атты, үр аттарды түшүнөбүз. Жылкылар. Жылкынын, жылкы, жайлоодо жылкынын семизи көп десек, мисалы. Оңгусу жылкынын мүчөсү. Мүчөнү өзүңөр кое аласыңар деп ойлойм, балдар. Анткени мен азыр сүрөттөр менен иштеп атканда мен силерге оңгу мүчөгө ажыратып бердим. Жылкыга, жылкыга, ал жылкыга кетти. Алып келгени кетти деген мааниде алабыз. Эми кийинки жайлоо дегенде кандай кылып иштесек болот, балдар? Жайлоо дегенде мынакей бул оңгусу болуп туруп атат. Ларнынга мүчөсүн кошуп жазышыбыз керек, балдар. Оңгусу, балдар, лор мүчөсү. Жайлоо дегенде бир жайлоону, ошондо лар мүчөсү көптүк түрдү көрсөткөн жайлоо. Эми могу лар деген мүчө лор болуп кетти. Себеби оңгуга жараша мүчө өзгөрөт. Жайлоонун жайлоого. Карагыла, балдар. Чоң энелер, орустар, орустун, орус карабыз деген га мүчөсү, карагыла, оңгусу с каткалар менен бүтсө, г жумшак кга өтүп кетет. Г. Биз өткөнбүз да түгөлүрдөп, мынакей, оруска. Элдер, элдин, элге. Карагыла. Эл, оңгусу, дер мүчөсү, эл дегенде болуш керек. Балдар, өз алдыңарча оңгу мүчөгө ажырата алат деген ойдомун, балдар. Эми сөздөргө мүчөлөрдү улап сүйлөмдөрдү түзөбүз. Кайсы сөздөрдү көрүп атабыз, балдар? Китеп, кыргыз, шаар, токой деген кылышыбыз керек экен, балдар. Сүйлөм түзгөндө үйрөнүшүбүз керек. Сүйлөмдө сөз атканда ар кандай сөздөрдү алып түзөсөк, сүйлөм түзүлбөйт, балдар. Лайыктуу сөздөрдү алып, мааниси менен лайыктуу келген сөздөрдү алып түзүшүбүз керек. Карагыла. Мынакей, мен китепканага барып китеп окудум дегенде, китеп, мынакей, оңгусу, канага мүчөсү. Мен китепканага барып китеп окудум. Анан кийин кеттик, балдар. Кыргыздар мурун боз үйдө жашаган. Кыргыз деген сөзгө деле башка мүчөнү улап деле жазсаңар болот. Мен ушундай сүйлөм түзүп бердим силерге, балдар. Кыргыз, оңгусу, дар мүчөсү, мурун боз үйдө жашаган. Башка да сүйлөм түзүп алсаңар, китепке деле башка сүйлөм түзсөңөр болот. Болгондо оңгу мүчөгө сөздөрдү ажыратасыңар. Мен шаарда жашайм. Калганын өзүңөр ажыратып көргүлөчү. Бул жерде мен оңгу мүчөгө ажыратпай койдум. Оңгусу кайсыл? Шаар. Эми бул жерден шаарда, өзүңөр табат болсоңор, шаар оңгусу, да мүчөсү. Бул жерде токой оңгусу, токойдо ар түрдүү дарактар өсөт. Токой оңгусу, до мүчөсү. Буну өзүңөр ажыратып койгула, балдар. Эгер түшүнгөн болсоңор, иштептериңерди жазып атсаңар, азаматсыңар, балдар. Андан ары мен өткөндөгү менин алгачкы эмгек акым деген текстти андан ары улантабыз. Бул текст эмнеси менен алгачкы эмгек акысы болуптур. Бул Чыңгыз Айтматовдун өзүнүн балалык чагы жөнүндө айтып атат, балдар. Чыңгыз Айтматов дегенде эле биз эмне кылабыз? Улуу жазуучуну түшүнүшүбүз керек, Чыңгыз Айтматовду бүт дүйнө эли тааныган жазуучу. Азыр ошол Чыңгыз Айтматовдун өткөндө ал Айымкан чоң энеси менен жайлоого барганда эң алгачкы мына кичинекей кезинин эң алгачкы эмгек акысы эмне жөнүндө экен, кантип ала эмгек акын тапкан экен, ошон жөнүндө айтылып атат. Анда кунт коюп окугула, балдар. Мен адаттагыдай эле досторум менен ойноп жүргөм. Чоң энем мени колуман тартып, "Жүр, улууларга тилмеч болосуң" деп жетелеп жөнөдү.
Сары чач орус киши: "Эй бала, саламатсыңбы?" dedi. Мен да ага орусча "Здравствуйте" дедим. "Сен мага жардам бергени келдиңби?" "Абдан акылдуу бала окшойсуң. Карачы, бул чоң аттын өлүп жатканын. Мунун кантип өлгөнүн мага түшүндүрчү" деди күлмүңдөп. Топтун арасынан бир аксакал мага: "Уулум, сен бул кишиге биздин тоолордо уулуу чөп өсөрүн, айгыр ошону жеп алып, заарланып өлүп калганын айт. Биздин жылкылар болсо уулуу чөптөрдү таанып жебейт да. Ушинтип айтып түшүндүр" деди. "Биздин бул тоолордо уулуу чөптөр аябай көп өсөт. Жерлик жылкылар аларды жытынан айыра тааныйт да жакын жолобойт. Бирок бул айгыр ат ошону билбей жеп коюптур" дедим мен бат-бат. Мал доктур мага: "Азамат, эми мен баарын түшүндүм" деп ошол эле жерден дароо айгырдын ууланып өлгөнү тууралуу бир баракка акт жазды. Жылкычылар тигил жазылган баракка тастыктап кол коюшту. Доктурду болсо чоң энемдин өргөөсүнө меймандоого алып жөнөштү. Дароо козу союлуп, конок сыйлоо каадасы башталды. Мен болсо бул учурда балдар менен боз үйдүн тегерегинде адатымча ойноп жүргөм. Бир маалда ичкериге чакырышты. Чоң энем төрдө сөөлөт күтүп, мени сыймыктуу карап туруптур. Улуулардын бири мага майлуу жилик узатты. "Сен аябай зээндүү бала экенсиң. Мынакей, ала кой. Сага устукан" деди. Мен сүйүнүп жиликти алдым. Мына менин алгачкы эмгек акым. Жиликти кармап эшикке жүгүрдүм. Аны досторум менен бөлүшүп жеп койдук. Чыңгыз Айтматов. Бул Чыңгыз Айтматовдун алгачкы эмгек акысы. Бул жылда Айымкан чоң энеси менен жайлоого чыкчы. Ошол жайлоодо жүргөндө эмне бир чоң айгыр эмне болуп кетти дейт. Өлүп калды дейт. Анан ошону эмне болуп өлгөнүн орус жанагы мал доктурга айтып бериш үчүн ушундай деп айтып бердим дейт. Ошондо жанагы бул айгыр эмнеден башка жактан алым келгендиктен ал уулуу чөп экенин билбей жеп алды дейт. Эгер ошол жердин жылкылары негизи эмне дейт? Чөптү өздөрү тандап уулуу чөптөрдү жешпейт дейт. Эми бул жерден карагыла, алгачкы эмгек акы дегенди карагылачы. Эмнени түшүндүңөр силер? Буну алгачкы эмгек акысы дегенде биз азыркы алгачкы эмгек акысы акчаны түшүнөбүз да. Ал учурда анын алгачкы эмгек акысы эмне болгон экен? Ошол жерде боз үйдө отурган кары адамдын ага устукан бергендиги. Көрдүңөрбү? Анан бул жерде дагы Айтматов карагылачы кандай эмнени айтып кетти. Айтматов мынакей жанагы кыргыздын меймандостугун, доктурду болсо чоң энемдин өргөөсүнө меймандоого алып жөнөштү. Дароо козу союлуп, конок сыйлоо каадасы башталды дейт. Ошондо да көрдүңөрбү? Ошол кыргыздардын меймандостугу ушунчалык мурунтан эле ушундай меймандос экендигин көрсөтүп берип атат. Ал эми устукан деген бул устукан кичинекей балдарга, эч убакта жаш балдарга берилген эмес. Устакан деген дайыма мындай аксакал адамдарга берилчү. Бул жерде болсо көрдүңөрбү, кичинекей болгон Чыңгыз Айтматов эмне кылды? Жана тилмечке орус тилинде жанагы бул аксакалдын айтып бергенин, кыргызча айтып бергенин орус тилине которуп бергендиги үчүн ал эмне кылды? Устакан алды. Ал Чыңгыз Айтматов менин эң биринчи эмгек акым болгон деп айтып жатат балдар. Силер дагы буну текст укканда жөн эле укпастан ага дагы көңүл бургула. Ар бириңер ушундай эң алгачкы эмгек акыңар болду беле? Бул жөнүндө дагы ой жүгүрткүлө балдар. Эми суроолорго жооп бергиле. Текстти ким жазыптыр? Анан суроого көңүл бурабыз. Текстти Чыңгыз Айтматов жазган, Текстиге баш каарман ким? Биздин улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов. Ал канча жашта болгон деп ойлойсуңар? 6 жашта, 6-7 жашта. Ал үчүн дон айгыр өлүп, башка айгырлар өлгөн жок. Эмне үчүн дон айгыры өлүп, башка айгыр өлбөй калды? Себеби ал башка жактан алым келгендиктен эмне болду? Ал уулуу чөптү билбей жеп алып өлүп калды. Ал эми ошол жердеги жергиликтүү жылкылар ал чөптүн билишкен. Чыңгыз бала кандай маселени чечкенге катышты?
Жанагы Дон айгыры кантип өлгөндүгүн Мал Догдурга орус тилине которуп бергендигин чечип берди. Сен да чоң кишилерге жардам берген учурларыңды айтып берчи. Кана балдар, эстейбиз баарыбыз. Кантип биз чоң кишилерге кандай жардам бердиңер эле. Эстегиле балдар, Так, анда эмесе текст түшүнүктүү болду деп ойлоймун. Үйгө тапшырмалабыз балдар. Каалаган 6 сөздү оңго мүчөгө ажыратабыз. Түшүнүктүү болуш керек. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы мүчө болду. Саламатта калгыла балдар. Көрүшкөнчө сак саламатта болгула.